Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен сабак аркылуу кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Силерге сабакты баштаардан мурда жагымдуу музыка уктуруп, маанайыңарды көтөргүм келет. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Кана балдар, кичинекей шариктер аркылуу биз маанайыбызды көтөрдүк деп ойлойм. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы китеп эмнени үйрөтөт. Мына балдар, силер менен өтүлгөн темада китеп жана китепкана жөнүндө маалымат алганбыз. Бүгүн китеп жөнүндө дагы улантат экенбиз. Эмесе сабактын максатына көңүл бургула. Китеп эмне жөнүндө үйрөтөөрү жөнүндө маалымат алабыз. Китептеги жомок аркылуу негизги маанисин түшүнүп, ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Тапшырма боюнча алган билимдерибизди бышыктайбыз. Китепти таза сактоо керектигин үйрөнөбүз. Жаңа лексикалар менен таанышып алабыз. Жомок, Сказка. илгери, Давным-давно. көмөч, Колобок. абышка, Старик. кемпир, Старуха. эмне үчүн? Почему? Бул сөздөрдү балдар дептерибизге жазып алабыз. Кана балдар, анда биринчи тапшырмага көңүл бөлөлү. Сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Ооба балдар, бул китепкана. Китепканада китепканачы жана окурман окуучу. Алар китеп жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Силер китепканадан өзүңөргө жаккан ар түрдүү жомок жана керектүү китептерди жазылып алсаңар болот. Китеп бизди эмнеге үйрөтөт? Сөз байлыкты өстүрөт. Китеп мээнин эң мыкты машыктыруучусу. Үн чыгарып окуу үчүн кыраатын жакшыртат. Ойду бир жерге топтоону үйрөтөт. Өзүңө болгон ишенимиң күчөйт. Ар түрдүү каармандар менен жолугуп, алар менен таанышасың. Ар кандай сөздөрдү окуйсуң, талдайсың. Китепти канча көп окуган сайын үн жакшырып, тамгаларды айтканды үйрөнө баштайсың. Кана балдар, көптү окуган көптү билет демекчи, келгиле экинчи тапшырмабызда жомок окуйлу. Абышка кемпирдин көмөчү. Илгери абышка кемпир болуптур. Бир күнү алар көмөч жасашат. Көмөч тоголонуп качып кетет. Алдынан аюу чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жок, мага жете албайсың. Алдынан түлкү чыгат. Көмөч: мен абышка кемпирден качып кеттим. Аюу менен карышкырдан да качып кеттим. Сенден да качып кетем. Түлкү: менин кулагым укпайт. Жакын келчи. Дагы жакында. Тумшугума отурчу. Ап. Демек балдар, түлкү алдап көмөчтү жеп койду. Силерге мен китебиңерде берилген боюнча окуп бердим. Анда келгиле балдар, ой жүгүртүүбүздү өстүрөлүк. Бул жомокто да кандай каармандар бар эле? Ким билет? Жомокту ким толуктап айтып бере алат? Силер ушуга окшогон башка жомокту уктуңар беле? Мультфильм көрдүңөр беле? Эгер бул жомокту толук билсеңер, мага кайтарым байланышта айтып берсеңер болот балдар. Анда алган билимибизди бышыктайлы. Силерге балдар жомок жактыгуу деп ойлойм. Мына силер жомокту көрөрдөн мурун мен силерге айтканмын. Жомокто да кандай каармандар бар экенин эсиңерге туткула деп. Эми силерге берилген тапшырманы аткарабыз. Китебибиздин 60 бетиндеги сөздөрдү коюп толуктагыла деген тапшырманы силер дептериңерге жазасыңар. Азаматсыңар балдар, жазып алдыңарбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабактан эмнелерди билип алдык? Китеп жөнүндө түшүнүк алдык.
Китептеги жомокту уктук. Андагы каармандар менен тааныштык. Сүйлөмдөгү сөздөрдү жомоктон таап, жазганды үйрөндүк. Эми балдар, ушул тема боюнча үйгө тапшырма. Иш дептерибиздин 36-бетиндеги экинчи тапшырманы аткарасыңар. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.